Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 3-июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Жапалак тарапта жайгашкан Мейирхан айылынан сатыла турган 9 соттук жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер мына Жапалак тарапта жайгашкан Мейирхан айылынын кире беришинде турам. Анан бул жерге келиш үчүн сиздер Жапалак айылын аралап жүрүп келсеңиздер, сол тарапта ушул асфальт жолду көрө аласыздар. Өйдө тарапка түз чыгып келсеңиздер эле ушул Мейирхан Орке айылынын аркасы жайгашкан туугандар. Анан дагы бир жолу бар экен. Машина базарга келесиздер. Андан өткөнүңүздөрдө Кеңеш айылы. Кеңеш айылынын центринен Гүлбарды көздөй бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, сол тарапта чоң маркет бар. Ошол маркеттин жанындагы асфальт көчөгө кирип, Төлөйкөн, Татар деген айылды аралап өткөнүңүздөрдө оң тарапта ушул Мейирхан айылынын асфальт жолун көрө аласыздар. Асфальт жолго кирип, бул жака бир аз эле чыгып келсеңиздер, мына жерде канал бар. Мейирхан айылы аркасы деп жазылып турат. Кирип эле мына жерден оңго бурулуп, өйдө тарапка 700 метр аралап жүрүп барсаңыздар, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Туугандар, үйлөрдүн саны дагы өтө көп экен. Мына жакындатып көргөзүп коеюн. Байкап атасыздарбы? Үйлөр өтө көп туугандар. Мындай центр, эл жыш жайгашкан жерде сатыла турган жер участогубуз жайгашкан. Мына жерде мындай узун кеткен көчө болот экен. Ушундай узун көчөнүн боюнда эле ушул жер участок сатка чыкты. Тактап айтканда, мына мен турган жер, бул жака чейин көчө, чоң көчө болот экен. Ушул көчөнүн боюнда жайгашкан. Жери 9 сотук, кызыл китеби бар, документтери так. Эч камсан ой ала берсеңиздер болот. Документтери так деп эйси мага түшүндүрүп берди. Анан бул жерде узун турасын туугандар, эйси билбейт экен. Мен азыр кол ченем менен эле сиздерге түшүндүрүп берейин. Мына мен турган жерден баштап, мына жерде темир тосмо турат. Ошол жерге чейин мындай болуп узуну. Бул жагы турасы, мына топуракты көрүп атасыздарбы? Ошо топурактын тушу болуп калат. Мына көчө бою. Нар жагы деле ошол сосединин темир тосмосуна чейин болуп калат. Анан мына үйдү көрүп атасыздарбы? Ушул үй дагы сатыла турган жер участокко тиешелүү. Мындайча айтканда 9 сотук, таза 9 чыгат экен. Андан деле ашыкча чыгып калышы мүмкүн, бирок 9дон кем чыкпайт. Азыр мага эйси бүт бардыгын түшүндүрүп берди. Анан жакшылап эске алыңыздар. Мына мен турган жер туугандар, бул ушул до конца кете турган көчө туугандар. Анан мына жакындап да көргөзүп коеюн. Үйлөрдүн саны өтө көп туугандар. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр, бул жерде пустой чек аз эле экен. Анықтан колдон чарбаңыздар. Эң негизгиси жери кенен. Азыркы учурда шаарда билесиздер, 4-5 сотуктан эле берип атат, бул жерде ошондо 9, мындайча айтканда 2 чек болуп калат экен туугандар. Кең кире. Жери деле тегиз, бир аз эле уклон. Өйдө тарабын тегиздеп туруп, үйдү кеңири сонун кылып салып алсаңыздар дагы болот. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде мына свет бар, суу деле бар. Агын суу дагы, таза суу дагы бар, свет дагы бар. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына ушундай көчөттөрдүн түр-түрлөрүн эккен, көчөттөрдү эккен, кошуналарыңыздар жап-жашыл болуп көрүнүп турат. Суу болгон үчүн жашыл болот, өзүңүздөр билесиздер. Мына ушундай. Анан эми барыңыздарды кызыктырган туугандар, баасын айтайын. Эң жакшы жери, дагы бир маалымат берип кетейин. Ушул айылга 2 маршрутка келет экен туугандар. Бул Мейирхан айылы болуп калат ошондо. Бул айылга 2 маршрутка келет экен. 53-чү автобус, анан 57-чи маршрутка туугандар. 2 автобус менен, маршрутка менен шаардын бурч-бурчтарына барып турсаңыздар болот туугандар. Эми баасын айтайын. Баасы болсо 1,5 миллион сомго бааланды. Жакшы эле баа. Анан дагы кеми болот деп атат. Вариант обмен жолдорун ээсине чалып өзүңүздөр прямой сүйлөшөсүздөр. 1,5 миллион сом дагы кеми болот. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде жайгашкан сатылуучу 9 сотук жер участокты колдон чарбаңыздар туугандар. Мына ушул жер участок болуп калат. Мына времянкасы дагы бар экен.